Мырза, мен такталайынчы. Эл аралык келишимдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5-беренесине жана 11-беренесине ылайык бул макулдашуу ратификацияланууга тийиш. Алкактык макулдашуу ратификациялангандан кийин андан келип чыгуучу долбоорлорго кол коюуга гана тийиш болот. Башкача айтканда, долбоорлор боюнча макулдашууларды андан ары ратификациялоону жүргүзбөстөн дейт да. Ошондо бул мыйзам боюнча бизге тактап бериңиздерчи. 500 миллион доллар боюнча сөз болуп атат. Америкалык 500 миллион доллар боюнча Корея барганда бир келишимдерге кол коюлат да. Бул үстүбүздө айтып кеткен. Да. Бул ошо декабрдагы президентибиздин барган иш сапарында ушул 500 миллионго экономикалык жааттагы, экономикалык социалдык жааттардагы долбоорлорго акча алуу боюнча анын ичинен азыр ушул рамочный соглашение, рамкалык соглашение түзүлүп, анын ичинде ошол алгылыктуу экономикалык социалдык программаларды ишке ашыруу боюнча өзүнчө, ар бир өзүнчө, бирок негизги шарттары ушул рамочный соглашениеден чыкпастан ушул шарттардын негизинде алдын ала эмне жөнүндө сөз болуп атат, кайсы проекттер жөнүндө сөз болуп атат, биз тактай албайт экенбиз, Алдын ала бул жанагы жалган гана экономикалык социалдык өнүктүрүү максатындагы программалар, өзүңүздөр билгендей, бул жана стратегиялык өнүктүрүү боюнча 20 жылга чейинки жанагы ушул программаларда көрсөтүлгөн багыттарда колдонулат. Бул алып кетсек, мисалы үчүн, мисал эмес, конкретно так, эмнеге ушул 500 миллионду эмнеге коротконго пландаштырып атасыздар? Бул боюнча Элвира Жыргалбековна абдан туура суроо, буга чейин да талкуу болгон. Бүгүнкү күндө экономикалык социалдык өнүктүрүү тармагында мындан ары ипотекалык тармакты өнүктүрүү боюнча курулуш, энергетика тармагында, айыл чарба жагында кайра иштетүү тармактары, ошол эле учурда медицинаны өнүктүрүү тармактары дагы, ал эми Корей тарабы менен иштешкенде алар жаланган экономикалык эмес, социалдык экономикалык тармактарга акцент басым жасоону сунуштап жатышат. Ошого байланыштуу социалдык экономикалык өңүттөгү проблемалар чечүү болуп саналат. На поддержку бюджета потом не будет направлено, как в 2020 году у нас во время ковида случилось? Нет, абсолютно не так. 700 миллионов, половина суммы Кабмин при Сооронбай Шариповиче направил на поддержку бюджета. У нас таких проблем нет? Элвира Жыргалбековна, азыркы учурда экономикалык жагдайда андай коркунучтар, риск, Кудай буйруса, бюджетте жок. Ошондуктан бул сырткы мындай каражаттарды тартуу бирден бир экономикалык өнүктүрүү тармактарына багыттоо тапшырмасы коюлган. Ошондуктан бул жак. Улукбек Ибраимович, мен бул суроону эмнеге бердим? Мен ойлойм, сизге дагы башка депутаттар да беришет. Бул мыйзамды карап атканда, анткени деген ар бир мыйзамдын кийин ратификациялоо жүргүзүлбөйт дегенде, Жогорку Кеңеш тарабынан көзөмөлдөө жок болсо, депутаттардан ушундай мындай шекке салып, ишенбейчилик деген суроолор пайда болот. Ошондуктан Кабмин должен быть заинтересован в том, чтобы все проекты, все вопросы обязательно в парламенте обсуждались. Это для вас надо. Иначе бүт моундай сомнение менде туулуп атса, мен ойлойм 90 депутаттын жок дегенде бир 80 депутаттында ушундай суроолор болот да. Ошол отурумда катышкандар да. Ушу мен өкмөткө да ушул боюнча айтып кетет элем да. Ушундай мыйзамдар келгенде депутаттардан мындай президент бардыгына жетишпейт, сөзүн ачыгы. Көп нерселерди көзөмөлгө ала албайт экен да. Бир кишиге кыйын болот, оор болот. Анан ушундай мыйзамдарды алып келгенде, биз суроо бергенде, биз азырынча билбейбиз, пландаштырабыз, караштырабыз, анан келгенде тактайбыз дегенде, парламент деген көзөмөлгө алыш керек, урматтуу коллегалар. Элвира Жыргалбековна, туура айтып атасыз. Мына бул текстин да карап көрө турган болсок, бул ар бир проект үчүн, ар бир долбоор үчүн тараптар, бул Корей тарап менен Кыргыз өкмөтү, министрлер кабинети, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинде атайын ушул проекттердин, долбоорлордун тизмеси берилет для финансирования в рамках настоящего рамочного соглашения. Мындайча айтканда, Корей тарап менен Кыргыз өкмөтү тарабынан белинет. Анан болсо биз ички процедураларда мына биздин башкармалыктын аткаруусунда, министрликтин аткаруусунда бизде ушул Кыргыз Республикасынын ошо профилдик комитеттен депутаттардын ичинен жана кызыктар эксперттердин ичинен, ошол ар бир тармактын ичинен мындай
комиссия менен рабочий группа менен карап чыгып туруп ошо долбоорлордун приоритеттүүлүгүнө карата жылдыралы деген иш пландарыбыз бар да. Ошондуктан бул жерде депутаттардын катышуусу дагы каралат. Эми бир депутат менен араңыздар кириз алган бир депутат менен 90 депутаттын көзөмөлүнө өткөн башкача да. Анан процентин жазылбаптыр да. Барбы? Пайызы 0,1% деп жазылып атат. 40 жылдык мөөнөт 0,1 деп жазып атасыздар. Кайсы бетинде жазылды? Бул эми мыйзамдын өзүндөбү? Кайсы жерге жазып атасыздар? Мен ошону тапкан жокпуз да. Депутаттар да сурап атышат, мына коллегаларым да караш таппаптыр да. Отличное соглашение. Когда в 2020 году 700 миллионов приходило, мы тоже отлично это подписали. А потом, когда я проверяла, там половина денег на поддержку бюджета ушло. Поэтому через парламент все это обязательно должно проходить. Анан азыр деген ушуну суроо берсек, мындай каяна жаздык десек, ошо табылбай атабыз да. Где вы это написали? Жок да. Колдойбуз. Президентти биякта парламентти колдобогон киши жок бүгүнкү күндө. Баарды колдоп беришет. Бирок деген көзөмөлгө келгенде кийин жанакы налоговыйда ызычу болуп, ковидтин поддержкасына келгенде де Кабминдин ызычуусу болгон да. Мен буну текшерген адам катары айтып атам да. Аягында деген бул акча дагы каяка кеткенин ким көзөмөлдөйт? Парламент сөзсүз түрдө көзөмөлдөш керек. Ана комиссия бир адамды кошуп алып комитеттенби же парламенттенби, анан ошо менен тиги кутулабыз деген туура эмес да. Бул гана мыйзам эмес, урматтуу коллегалар. Жалпы бүт ушундай мыйзамдарда парламенттин катышуусу абдан кеңир болуш керек да. Таптыңызбы, Улук мырза? Жок да. Анан ошон үчүн бияктан туруп алып туруп сиз бизди ушинтип алдап атсаңыздар, калгандарына биз кантип ишенели анан? Я, урматтуу коллегалар. Микрофондогу министрдин орун басары айтып атат. Мына жазылды деп. Биз табылбай атабыз. Же сизге бир барак берип туруп, өзгөчө копия, бизде өзгөчө копиябы, же бизди кайка жазылып атат? Билесиңерби Жок да. мынча? Жок, бул жерде мындай да. Талай мырза, не пойдет. Эптеп эле дегенде бияктан эми кой туруңуз, мен сүйлөп алайын. Сизге микрофон келет. Урматтуу коллегалар, Уятта. мындай да, Улук мырза, каржы министринин орун басары мерип турат. Силер мындай жөнүнө келип өтүп кетет деген бир маанайда келе бербеңиздер. Ар бир эменин ратификациянын мыйзам долбоорун аягына чейин билип, толугу менен даяр болуп келбейсиңерби? Бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ошо 0,1% менен анан 40 жылдык мөөнөттө болуп атат, бирок рамочный соглашениеде көрсөтүлбөптүр, чындыгында эле текстинде жок. Анан бирок ар бир реализация болгондо тармактык соглашениеде ошондой пайыз менен көрсөтүлөт. Азыр толук маалыматты да биз кат жүзүндө да беребиз сиздерге бул боюнча. Бул жагында маалымат толук болбой калгандыгын эске алуу менен. Улукбек Ибраимович, Сураныч да, микрофондо эми жогорку трибунада турасыздар да. Ушундай суроо берип атканда, жооп берип атканда, пожалуйста, жакшылап карап алыңыздар да. Азыр кичине мындай туура эмес, кичине эмес эми чоң эле чоң кызматта турган адамсыз да. Туура эмес болуп атат да. Бизди да мындай в заблуждение вводить не надо. Ну, я не знаю, даже если вот ушундай ситуациялар болуп атса, биякта биздин эми төрагабыз турат, Данияр Армекович. Министрдин орун басары биякта мыйзамда жок нерселер 0,1% бар деп жазылды деп атасыңар, биякта жок. Колдоп беребиз. Бирок деген мындай нюанстарды, такие ошибки не должны быть микрофонно озвучиваться. Неудобно. Ладно, жаңы келген жетекчи болсо, мен ишенет элем да. Сиз эми көп жылдан бери тажрыйбалуу иштеп келген адамсыздар. Подчиненных, пожалуйста, разберитесь. Они так вас не должны подводить. Документтерди колуңузга карматканда жакшылап даярдап туруп, анан сизди да в заблуждение не должны на это вводить. Рахмат, Эльвира Жылбековна, мен сизмен макулмун, эске алабыз муну устранить этебиз буну недоработканы. Хорошо.